Бул өтө мындай криминалдашкан тиги тармак да бул казино деген. Эки жаат болуп мушташа жаздап бизче. Мисалы Ошто аябай андай күчөйт союмчулук. Ошондой ошол жерлерге акырын бара баштайт. Арбаңыз Сметов байке. Бүгүн атайын убакыт бөлүп маекке келгениңизге ыраазычылык билдирем. Бүгүн сиз менен азыр коомдо чоң талкуу болуп аткан кумарканаларды ачуу боюнча ушул темага кайрылалы деп турабыз. Анан сиздин көз карашыңызды билели деген оюбуз. Ушу азыркы учурда кумарканалардын ачуунун кандай зарылдыгы бар, эмне себептен кайрадан жабылган кумарканаларды ачууга негиз түрткү болуп атат, ушул тууралуу оюңуз кандай? Саламатсыздарбы? Азыркы тапта ушул мамлекетте ушул акча тартыш болуп атканго да ойлоп койдум да, ушундай баягы жабылып калган аябай социалдык бир чуулар менен жабылбады эле, митингдер менен жабылганда. Ошол казинолорду кайра ачуу зарылдыгы ушу мамлекетке 2 миллиард сомго чейин салык топтойбуз деген тоюн билдирип атат министрлер кабинети. Ошол тапта дагы бир салыктын салык эмес, ушу казинонун жаңы ачылгандан бирден бир жагдайы кыргыз жарандары ойнойт деп атат. Эгерде кыргыз жарандар ойносо, ошол казино иштетип жаткан резиденттин ошо казинонун ээсинен лицензиясы алынат. Ар бир казиного лицензия берилет деп ушундай мыйзам долбоорун парламентке алып келип жатышат азыр. Кечиктирилгис деп алып келип атышат. Бирок мен эми каршымын. Ар бир эмеде ушундай телеберүүлөрдө талкууларда каршылыгымды эле айтып келатам. Себеп дегенде казинодон бюджетке Кыргызстанда ушул баягы казинолор пикте турган кезде, баягы көп болуп турган кезде ушул максимум 630 миллион сом чогулса керек эле да. Анан азыркы тапта, азыркы шартта ошо Кыргызстандан 2 миллиард сом чогулат дегени билбейм, бул негизи реалдууга жакындабайт да, реалдуулукка жакындабайт. Бирок эми казино болгон жерде билесиздер, бул жерде сойкучулук күчөйт. Ансы деле баягы күчөп аткан, ансы деле саунанын бирден бир борбор болуп аткан Бишкек шаарында. Мисалы Ошто аябай андай күчөйт сойкучулук. Сойкучулук менен бирге казинодо бул банк заттары күчөйт. Бул мисалы Европада казинодо мамлекеттердин тыкыр көзөмөлүндө да биз сыяктуу баягы күч органдары коррупцияга баткан өлкөдө аны толук контролдойт деп айта албайбыз да. Айта албайбыз. Кылмыштуулуктун өсүшүнө себеп болот биз айтсак болот. Кылмыштуулуктун айрыкча региондордо ачылган казинолордо кылмыштуулуктун өсүшүнө себеп болот да. Ушул негизи казинолор жабылганда жөө келтирилген себеп ушул болгондо, баягы биздин жарандар казино кумарканаларга берилип кетип, үй жайынан ажырап, кээ бирөө стресске батып, үй жайынан ажыралгандар өлүмгө чейин барып, ушунун терс жактары аябай белгиленип анан жабылды эле да. Анан эгер казино кайра ачыла турган болсо, баягы кыргыз жарандары кирбейт деген менен, эми сиз айтып аткандай күч органдары баарын тыкыр көзөмөлдөй албагандан кийин кыргыз жарандарды кирип ойной турган болсо, жанагындай кесепеттер боло турган болсо, бул биздин коомго канчалык терс таасир тийет? Казинолор ачылып турса, баягы мурда кийин казинону чытагандар күндө эле казинонун өтүп баратса эле баягы курт ойгонот ичиндегиче. Бул игромания, баягы кумарга берилүү, кумар оюндарына, бул аракка берилүүдөн дагы, тамекиге берилүүдөн дагы өтө мындай күчтүү турат да. Муну адам баласы жеңүүгө аябай оор болгон бир оорунун бирөө да. Анан мурда кийин баягы чыстагандар болсо, анан ошондой ошол жерлерге акырын бара баштайт. Анан баягы анын четинде подвалдарда жашыруун эме боло баштайт. Ошонтон анан баягы себепчи болот да, кетип баратса эле, тамеки чытаган киши кетип баратса эле, тамекилер тамеки чегип аткан киши, тамекини чегип аткан кишини көрүп чеккиси келгендей эле, казинолор монуп турса тигилердин баягы эптеп жай турмушка өтүп калган биздин кумар посттордун кайра ышкысы күчөйт.
Анан кайрадан эле баягы ал тиги үй-бүлөлөрүнө кайгы капап келет. Же өз жанын кыйратпакпайт, же үй-бүлөсүн бакпайт. Күндө түндө эле казинода деген мындай да ошол ар бир мисалы күндүз убакытты кандай өткөнүн билинбесин деп ушу ички жасалгасынан бери ушу адамдын психологиясына таасир бергидей жасайт да казинолорчу. Күндү көрсөтпөй жаап. Ушундай жаап мындай билинбей мындай кандай убакыт өтүп атканын билинбей. Анан ичинде эме жанагындай ичимдиктин баары бекер болот. ичимдиктин баары бекер болот. Бишкекте мындай, Бишкекте бул казино эмес, мисалы кээ бир кафелер бар. Кириши мисалы 5000-7000 сом. Ичинде баардыгы бекер. Ичимдик. Даже ал жерде сойкулук бекер болушу мүмкүн да, дресс-код менен. Аларга жалаң жанагындай тиги шаардын каймактарынын балдары, көпкөн балдар, бизнесмен балдар, кыздар ошакка барып эс алат мисалы үчүн. Андайларды мисалы күнүнө укмуш акча айланат ал жерлердечи. Эми ошондойдун баары жанагындай көмүскө ачылган казинолорго кетип калышы мүмкүн. Себеп мурда баягы кээ бирлер казино тыйылганда баягы тыйылып башка бир кесипке, башка нерсеге алаксып кетиши мүмкүн да. А бул кайра мындай күчөтүп атпайбы адамдын эмесинчи. Айрым жарандарыбыз ушу казинонун ачылышын колдогон жарандар. Өкмөттүн чечимин колдоп аткан тарап. Ансыз деле казинолор жашыруун иштеп атат. Ошону ачыкка чыгарып койгон соң да жашыруун иштеген жерлерге ансыз деле баргандар барып атат деген жөө келтирип атат да. Эми ушу канчалык реалдуу? Ал жагы бар. Эми ошол биздин жана укук коргоо органдарынын анан бийликтин алыстыгы да. Ошондой жашыруун иштеген казинолоргочу мисалы ошо иштеткен үчүн мисалы 10 жыл түрмөгө кесилет. Ушундай мыйзамдар катуу чара кылып, айып пулдарды көбөйтүп койсо мисалы иштете турган киши деле мисалы сен керек болсо элиңден эмне болуп турса ошону конфискация кылабыз дегенге чейин барып койсо мамлекетчи иштетпейт да. Окуйт анан карасаң эле жанагындай оюн автоматтарды эмелер жашыруун казинолор болуп атса, бул эме келип алып туруп ошол эле коррупциянын күчөгөнү биздечи. Коррупциянын күчөгөнү. Жөн киши иштете албайт го дегеним да. Жөн киши иштете албайт да, кайдан аяктан деген эме деген жөн киши иштетиши деген өтө кыйын да. Жөн киши иштетем десе ошо казинонун королдору эле мындай мүмкүнчүлүк бербейт да. Бул өтө мындай криминалдашкан тиги тармак да бул казино деген. Ушул казинолордун ачылышына себеп катары мындан 1 жыл мурун дагы өлкө башчысы президентибиз Садыр Жапаров эми арак деле күнөө да, арак деле ичилип ачык эле айкын сатылып атпайбы? Аракка караганда казино адалыраак деп айтканы бар да, эсиңизде барбы жок билбейм. Анан ушул жагын алганда баягы шарият негизинде карай турган болсок, эми сиз баягы намаз окуп, ушул тармакта да түшүнүгүңүз кеңири. Ушул жагынан алганда да кандай болот негизичи? Адалыраак деген сөздү чечмелесек. Ислам боюнча алганда ушул арактагы, ушул кумар оюндары дагы тыйып салынган нерселер да. Себеп бул адамзаттын башын балеге тыккандан башка бир пайдасы жок да. Бүткүл жамандыктын баягы башаты арак болгондой эле эме кумар оюндары ушунчалык баягы адамга талкалай турган жаман нерсе. Керек болсо кумар оюндар эмес, мисалы жөнөкөй футбол ойноп атып, ошону ортого акча сайып мелдешип ойнобогула дейт. Себеп дегенде сый кетет, чыры болот ошол жердечи. Өзүбүздүн бир мисалды айтайын, биз 2 жыл бир балдар болуп досторубуз футбол ойночубуз. Анан жөнөкөй эле мындай элементардуу нерсеге мелдеше кетип, мына ошо 2 жылда мелдешкен күнү ошол күнү 2 жаат болуп мушташа жаздап бизчи. Анан ошол боюнча футболубуз токтоп калды. Жөнөкөй эле футбол ойночубуз, 2 жыл сонун ойночубуз. Анан бул казино деген бардык жаман оюндардын башаты да. Ушул казинодон түшө турган каражаттын ордун толтура турган бизде мүмкүнчүлүктөр барбы? Болсо кайсы тармактан ушунун ордун толтурганга мүмкүнчүлүк бар бизде? Азыр турган турпатыбызда, мына турпатыбызда, мына баягы бир нерсе куруп эмес, мындай жараян процесс жүрүп аткан дагычы. Азыркы турпатыбызда мына биз интернетти, биздеги интернет провайдерлер Казакстандан, Россиядан алышат. Россия болсо Германиядан алат, Европадан алат дегендейчи. Мисалы
бир жылдары 1 мегабит мисалы Казакстандан биздин Кордойго чейин келгенде 1 мегабит интернет $15 турса, аны биздин ички рынокто 30-35-40 долларга чейин сатылчу, көрдүңүзбү? 2 эсе 3 эсе кошуп сатып атат да. Анан бул жерде биздин Кыргызтелеком негизги провайдерлердин бири, бирок андан сырткары мына жанагы 700 миллион сом төлөптүр деген Акнет мисалы, Элкат мисалы үчүн толтурады, мисалы 10 ашык белгилүү провайдерлер бар, бай миллионер. Андан сырткары тиги майда чүйдөсү болуп отуруп белгилүү ашык интернет провайдер бар Кыргызстанда. Ошол интернет провайдерлерди мамлекет колго алып монополист болуш керек. Мына Кытайдан мисалы арзан интернет берели деп Кытай келип атат азырчы. Кытайдан алабызбы, каяктан алабызбы? Алып, мына Кыргызтелекомго караштуу канчалаган немелер, мисалы, имараттар бош жатат, мисалы үчүн. Ошол интернетти мамлекет бүт тотальный өзү алып туруп сатса, элге, ошондой провайдерлерге, ошол КСПдон түшө турган 2 миллиард сом ошол жерден эле чөт, бир эле деген жердечи, мисалы. Экинчи жанагы биздин улуттук операторубуз бар, Мегаком, мисалы үчүн. Мисалы, жанагы бүткүл мамлекеттик кызматкерлерди, Мегакомго өткөрүү керек. Акция кылышыбыз керек, бул улуттук. Бирок ошол эле убакта баягы ажерге жакшы бир менеджмент киргизип, станцияларын салып, базалык тейлөөсүн жакшыртыш керек. Тейлөөсүн жакшыртыш керек. Мамлекеттен улуттук оператор болгон үчүн жанагы баягы билесиз, тиги жанагы Мукан Абылгазиев жыштыктардын чыры менен кетпеди. Бул ошол уюлдук операторлорго абдан керектүү нерсе да жыштыктарчы. Ошону мамлекет мисалы улуттук операторго чейин берки Казакстандын Ошкасы менен Билайына баада саткандай баа эмес, арзан бериш керек. Ошо жыштыктын көбөйүүсүнүн эсебинен, ана базалык станциялардын көбөйүүсүнүн эсебинен интернеттин сапаты, байланыштын сапаты күчөйт биздечи. Ошондой кылсак, аяктан дагы 1,5-2 миллиард сом тапса болот мындай. Турганда мисалы, баягы бир нерсе куруп эмес, эме кылып эмес, даяр колдо турган акчадан эле ушуну кылса болот да, мисалы үчүн. Бул бир. Экинчиден, мына Россияда азыр көптөгөн чет элдик компаниялар кетип атат. Андай биз индустриябыз жок, анын баарын алып калгыдайчы. Бирок биздин жанагы азык түлүктү, биздин жер жемишти экспорттогонго биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Мисалы Өзбекстан мисалын алалы. Бизде быйыл мына айыл чарбага 26 айыл чарба менен жанагы суу каналды ирригация маселелерине 26 миллиард сом бөлүнүп атат общечи. Карап туруңуз. Өзбекстанда, эмне үчүн Өзбекстан Россиядан тиешелүү көлөмдү алды? Өзбекстан ушул райондордун борборунабы белгилүү жерлерге чоң жана мамлекеттик илгерки Союз кездегидей жашылча жемиш сактай турган логистикалык борборлорду курду Өзбекстан. Анан Россия айтат да, мисалы, мага жылына жана килейген гипермаркеттер, базарлары мынча тонна тиги алма бересиң, мынча тонна пияз бересиң, чеснок бересиң, калемпир бересиң дегендейчи, болгар перец. Ошонун баарын Өзбекстан элден алып туруп, аякка топтоп берип атат. Өзбекстанда мисалы дагы бир маселе, мисалы Европа бизге Кыргызстанга 7 жылдык бажа преференциясын берген, бажа жеңилдигин берген. Бажа алымдарын албайбыз, 7 жылдын ичинде ушул продукцияларды сатып алгыла деп Кыргызстангачы. 2 жыл өттү, мисалы үчүн. Кээ бир ишкерлер сатып атат азыркы таптачы, бир 100 миллиондун тегерегиндеги товар сатылып баштады Европагачы. Биздин экспортто карай келгенде 90% экспорттун алтын жана алтын концентраттары Кыргызстандыкычы. Калган ошо жеңил өнөр жай, жана кийим тигүү цехтер. Анан тигил эме эмне деп койчу эле, жанагыдай жер жемиш. Ошону мисалы биздин өзүбүздүн мисалы сүтүбүздү саталы десек, эмелерди өндүрүп саталы десек, Европанын баягы стандарты бар да, мисалы үчүн. Ошондой стандартка салга турганга мамлекетте азыр акча жок, мисалы үчүн. Бирок жер жемишти сата турсак болот азырчы. Ана жана сүт иштетип чыккан, ана сыр-пыр деген определен бир 8 бир эмеси бар, талабы бар алардыкычы. Анан андай курганга азыр мисалы мамлекетте акча жок, бирок ошону курупсак биз дүйнөгө сата беребиз да, андай болсочу. Европанын 5 жылдык эмеси өтсө, башка каалаган Европанын
башка эмес. Анткени завод ошо стандартка ылайык салынып алды да. Ошондой сата беребиз. Мисалы, элементар Кыргыздын балыбыз дүйнөдө биринчи орунду алды тиги. Ошо балды тиги анализин толук чыгарып бере турган Кыргызстан лаборатория жок, мисалы үчүнчү. Лаборатория жок. Казакстанга барышат ал үчүнчү, алыш үчүн. Эми айта берсек, мына Өзбекстандын мисалын карайлы, бизде жеңил өнөр жай азыр экономиканын билинмеги менен кыймылдаткыч күчү бул жеңил өнөр жай биздикичи. Анан Өзбекстанда бул кластер деп коет, жанагы баягы пахтадан баштап, аны тиги токугандан баштап, анан жип кылып чыгаргандан баштап, тиккен ошого чейинки баягы чоң фабрикада ичинде баары бар. Жекеле кийим тигүү эмес. Ошонун ичинде бая боё жип жасагандан баштап кездеме кылыпчы. Анан ошо кездемени боёгондон баштаганга чейинки процесстер мына Өзбекстан азыр деген эме кездемесинин сапаты Турцияныкына тең келип калды азырчы. Укмуш сатып атат Өзбекстан азыр. Бизге да сатып атат кездемелерин, андан кийим тигип Россияга да сатып атат, Европага да сатып атат. А бизде тилекке каршы андай стандарттагы Өзбекстандагыдай бир эле токмокто жанагы салкым деген эме бар эмеспи? Ошол анан дагы бир 2-3 эле да, мисалы үчүн. А эмнеге биз ошол даяр турган, мисалы биздин швеялар, кийим тигүүчү эжелерибиз, карындаштарыбыз даяр нерсе да. Ошого эле мамлекет жанагындай дүйнөлүк стандарттар мына өткөндө Ошто жанагы жаңы дүйнөлүк стандарттагы эме салынып атпайбы, кийим тигүү фабрика салынып атпайбы? Ошонун полунан баштап тетиги мисалы аба алмашуусунан баштап бүт дүйнөлүк стандартта салып атыптыр да. Эми ошондой иштеп кетсе, мисалы, мамлекетке аябай чоң пайда болду да, мисалы үчүн. А мамлекет ошондой нерселерге барбай атат да, мисалы үчүн. Мына карап туруңуз, тиги өзүбүздөн автобус чыгып атат, 5 автобус заказ кылып атабыз дагы. 1000 автобус сырттан заказ кылып атабыз. Аны деген мисалы биринчи эксплуатациясынан чыгарып автобус жарай турган болсо 500 автобусту Кыргызстандан алыш керек да. 500 автобусту чыгарыш үчүн канчалаган киши деген жумуш орну менен камсыз болот. Даяр турган тетактагы алар деле курап атат, Казакстан деле кураган жокпу. Биз деле курайлы ошонтип алып келипчи. Бирок курап чыгарган күнү дагы мамлекет жумуш менен камсыз кылган татта мисалы. Эми ушундай жолдор көп аябайчы. Мисалы бажыканан айталы. Казакстанга жүктөрүн ооп кеткен себеби алар Растамошканы арзаныраак кылганда болгон биздикинечи. Казакстан ВТОго кирген, биз андан мурун киргенбиз, билесиз, Акаевдин учурунда киргенбиз. Анан ВТОго кирип атканда ЕАЭСке киргенде, ошонун астына ВТОго кирди да, биз жаңы эле ВТОго кирдик деп туруп, ошо ЕАЭСтин алкагында Казакстанда жана бажы алымын канча миң деген товарга Казакстан жеңилдик алып алган. Бизде да ВТОго киргенибизде ошондой жеңилдик бар. Казакстан кандай Растамошка кылса, биз да ошондой Растамошка. Ошондо жүк Кыргызстан аркылуу өтүп турат мындайчы. Анан биздики аз келип жана кийимдерге мына 0,5 цент кошуп атат, келип алып, Казакстан кошпой эле турат. Сен эмнеге кошосуң? А ошонун баары кайрат, жүктүн баары кетип калат Казакстанга. Качырат да бизде. Ушундай бир маселелер менен неме кылбай эле анан баягы жанагындай казино дегенди билбейм эми. Тиги өзүңүз тууралуу бир эки суроо берсемби деп турам да. Себеп дегенде баягы буга чейин сизди улуттук коопсуздук кызматы да чакырып, баягы экстремизмге байланыштуу бир суроо тергөөгө чакырды деп анан бардыңыз эле. Анан бул иш эмне болуп бүттүбү сурак бүгүнкү күндө кандай? Мен Facebook'tan Афганистан жөнүндө бир материал бөлүшкөм да. Ал жерден ошо Афганистанга исламдын келиши, андан кийин СССРдын келиши, анан Американын келиши, ошол жерде генералдар жана саясий баягы согуштар ушундай бир карасаң бир тарыхый бир материал болчу. Аналитический материал. Бирок көрсө, ал дарын ичинде бир имам, ошо экстремисттик уюмдуга тиешелүү имам аты бар экен. Анан тег астында ошолордун сайтынан алынды деген мындай эме бар экен да. Анан мен бирөө жазган да, бул баланча экстремисттик уюмга тиешелүү дегенде, окуйду эле өчүргөм. Ал тиги базага түшүп калыптыр. Анан ошонун негизинде үйгө келип, баягы үйдө тинтүү кылып, санкция менен келип, эме кылышты, китептерди алып кетишкен үйдөнчү. Ошол китептердин эмес бүт элек пока. Экспертизасы бар. Экспертизасы
элек. Ал биздин баягы муфтияттан уруксат менен чыккан эле китептер бияында жазылып турат бул жердечи. Маселе жок. Дагы 3 түрк тилиндеги китептер болчу. Алардын дагы биягындагы немеси менен жазылып турат да, ажырдан бери эме жок. Эми ошону күтүп атам мен, ошону китептерин берсе эле эми прокуратурага жиберсем, анан аяктан ишти кыскартып же эмне кылышат көрө жатабыз да. Анан негизи ушул сизге карата ошол эки кылмыштын козгоо аракети, сиз бийликке сыңгөө айткан журналист катары сиздин оозуңузду жаап, мындан ары сын айтпасын деп кайырма кыйлып коелу деген максат көздөлүшү мүмкүнбү? Кээ бир коомчулукта ушундай эле көз караш айтылды да, бийликке сын айткандын баарын эле камап коркутуп, оозун жаап аракети болуп атат. Ошонун бир катар сиздин окуяңызда да бааланды да ошондой багыттачы. Жөн эле чакырып эле түшүндүрүп коюшу жерде болчу да, мындай ошентип баягы үйгө барып шоу кылып тиге жанагы тинтпей элечи. Андай да болушу мүмкүн. Себептигинде мен жаңы салык кодекси кабыл алынат деп атканда эмеге келелекте, парламентке келелекте мен каршы чыктым. Муну эмелер ишкерлер көтөрө албайт депчи. Көтөрө албайт. Бул башкача бир эме болуш керек. Ортодогу бир ишкерге дагы, мамлекетке дагы зыян келбегидей бир ортодогу консенсус, компромисстик бир вариант табылышы керек деген немеде муну оор көтөрө албайт. 4% болуп эсептегенде деп анын эсебин чыгарып берип, 8% деп анын эсебин чыгарып берип, ушундай болуп баягы күтүлгөндөй эле мына дордой ишкерлер каршы чыгышпады. Президент өзү барып. Анан жанагы 8 миллионго жетпегендер салыкта төлөбөйт, патентте төлөбөйт деп койгонан тиги ошол элден сурадык да, кайра төлөп атасыңарбы десек, патент төлөп атабыз деди, салык төлөп атабыз деп, анан калп айткан турбайбы деп жаздым. Анан ошол акыркы бир тамчы болду окшойт деп мындай ичимден ойлоп койдум да. Ушундай бир нерсеге шылтоолоп баягы кысым көргөсү ар бир эле мен ушундар болуп келген негизичи. Ар бир бийликтин учурунда эле ушундай кылмыш козгойбуз, минтебиз деп коркутуулар, камайбыз, самайбыз деген оппозициялык көз караштагы журналисттерге болуп келет. Ал мен үчүн жаңылык эмес. Буга чейин аларды далай эле баштан өткөрдүк да. Сиз негизи коомдо активдүү жаран катары бул мамлекеттеги бийликтин жүргүзүп аткан саясатына активдүү көз караш билдирип келесиз да. Анан бул жаңы бийлик келгенден бери мына 1 жыл, 2 жылга жакындап калды, 1 жылдан ашып. Ушул аралыкта эмне өзгөрүүлөрдү байкай алдыңыз? Мындай карасаң бир анчейин деле өзгөрүү болгон жок да, чындыгындачы. Баягы Акаев, Бакиевдин учурундагы коррупционерлер азыр эле бийлик иштеп атат, мындайчы. Анча жаңы кадрлар болгону менен ал системаны сындыргыдай бир эме болгон жок да. Бир карасаң тиги президент аябай иштеп аткан сыйт, мисалы үчүн. Бир карасаң ошол ишенимдүү жерлерде баягы эле коррупционерлер отурат, мындайчы. Семетов эки атайын убактыңыз бөлүп келип маек бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз. Рахмат сиздерге.